Программасынын экинчи бөлүгүнө кош келдиңиз деп айтабыз. Урматтуу теле көрүүчүм, биздин дагы экинчи коногубуз бар. Сиздерге сөзсүз түрдө жагат, тааныштыралы. Ооба, Кыргызымдын таланттуу уулу, көптөгөн фестивалдардын лауреаты. Биз дагы, сиз да кичинекей кезинен бери апасы менен биргеликте ырдап жүргөн баланы дароо эле элестетсеңиздер керек. Албетте, бул Кыргыздын көптөгөн үмүттүү десек дагы болот. Байзак Кубанычбек уулу, кош келдиң. Саламатсыздарбы? Ой, чоңоюп калыпсың, Биз сени жанагы соңку эфирден эстейбиз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга кутман кеч. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Канчага чыктың, Байзак? Буюрса 17 жашка чыгам. 17. Жакында бир жылдан кийин 18ге экенде. Ошондо быйыл 17де болсоң, ырдап баштаганыңа бери канча жыл болду? Негизи өзүм кичинекей кезимден бери эле ырдайм. Чыныгы шоу бизнеске аралашканым буюрса 3 жылдын жүзү болду. 3 жылдын жүзү болду. Кандай экен анан? Өзүңдү кандай сезип атасың? Балыктай эле болуп калдыңбы же бир аз дагы тартынасыңбы? Кандай болуп атат? Албетте, толкундоолор болот. Ар бир сахнага чыгыш деле оор негизи үчүн. Негизи биз үчүн ар бир сахнага чыгыш үчүн чыкканда дайыма толкунданам. Толкундалар кете элек дагы иштеш керек. Буюрса аракет кылып атабыз. Бул ирет жалгыз келген экенсиң. Апаң өзүң эле барып келдиби? Дайыма сени Көбөкованын жанында көрөбүз да, бүгүн өзгөчө экен, Чоңойдуң, болду, өзүң эле бар деп атат. Кийимди да мында өзүң тандаган экенсиң, Генжефам албетте, Генжефам менен кеңешем. Генжефам тандоосу өзүм тандым, ушул жакшы. Жогоруда эфир башталган чакта айтып жатты эле бизге Байзак. Мында дагы калпак кийип, эл кандай тааныса ошол боюнча келейин деген, бирок бул ирет негедир заманбап кийинин кааладым деп. Замандын талабы болуп калды. Бир аз башка образда дагы көрсүн да дебейсиңби? Анда блиц опростордон баштай берели. Өтөлү. Сен сыймыктанган адам ким? Мен сыймыктанган адам? Ким менен сыймыктанасың? Бүткүл кыргыз эли сен менен сыймыктанат. А Байзак ким менен сыймыктанат? Эң биринчи ата-энем менен сыймыктанам. Андан кийин Кенжефам менен сыймыктанам. Үчүнчү өзүм менен сыймыктанам. Жашоодогу ураның кандай? Жашоодогу ураным алдыга, дайыма алдыга карай максат коюп. Чыгармачылыкка толук аттангандан бери канча ыр жаздырдың? Буюрса 5-6 ыр болуп калды. 5-6 ыр. Кенже Көбөкованы апа дегенде өз апаң кандай кабыл алган? Кенжефамды апа дегенде өз апам жакшы эле кабыл алды, өзүнүн уруксатын берди. Мындай тарынгансы кандай болгон жок? Андай болгон жок. Жок. Андайлар? Андай болгон жок. Өзүмдүн апам Кенжефамга өзү тапшырып кетти. Сен болду, сен ушул балаң өзүңө колуңа ал деп тапшырып кетти. Өз тапшырып кеткенче тарынбашы керек дейсиңби? Тарынган жок. Ал эми Кенже Көбөкованын баласы менен мамилеңер кандай? Абдан жакшы. Жаңы жолукканда эле жакшы кабыл алганбыз бири-бирибизди. Жашыңарда кандай айырма? Жашыбызда 3 жаш айырма. Айырма, Экөөңөр бири-бириңерге сырларды айтып, болушунча Кенже эжекебизден бир аз жашырып өз алдыңарчы, Ушундай нерселер дагы болуп атса керек. Бар андайлар. Азыр ошо сырларды айтпайсызбы анда? Аны айта албайм. Албетте. Сүйүү темасында дагы козголуп кетеби? Анча-мынча козголуп кетет. Тамаша, албетте, кийинкиси. Шоу бизнес чыгармачылык сага эмнени үйрөттү? Шоу бизнес мага өзүмө ишенгенди, жана көп эмгек кылганды, жана коркпушту, жана ата-энемди сыйлаганды үйрөттү. Эң сонун нерселерди үйрөткөн экен. Ал эми акындык талант барбы? Жазып ийесиңби? Андай талантым жок. Кандай талантың бар эл билбеген? Эл билбеген чыгармачылык жолдон башка талантым деле жок экен негизи. Мага бир эле ушун берип коюптур дейсиңби? Акындык талант негизи сүйүү келгенден кийин башталат дечи эле. Сүйүү келген окшойт анда, Сүйүү келелик, тилекке каршы келелик. Күтүп атасың. Күтүп атам аябай. Аябай, Кандай кызды сүйүп атырың сен? Сен сүйгөн кыз кандай болушу керек? Эң биринчи ата-энемди сыйлаган. Өзүңүздөр билесиздер, өзүмдүн эки апам болуп калды. Эки апамды
бирдей сыйлаган, бир туугандарым сыйлаган, эң башкысы мен сыйлаган, чыгармачылыгын сыйлаган инсан болсо, мен баарына даярмын. Жок, андай жүзү, бою дегендейчи? Бою узун болуш керек негизи. 180. Өзүм боюм узун болгонуна байланыштуу. Боюң канча? 180ге жакында калды. 180. Макул, анда биз Байзактын жүрөгүнөн орун алам деген кыздар, кулаңызга күмүш сырга, бою 170-тен 180ге чейин дагы чыгармачылыгын сыйлаган, ата-энесин сыйлаган, дагы керемес эки кайненеге даяр болгон. Бирдей караган, экөөнө. Караган. Кандай, көзү башы кара торубу же сарыбы? Жок, ата-энемди сыйласа, кебетеси анча деле кызыктырбайт. Эң негизи бой узун болсо болду экен. Бой узун болсо болду. Чаччы. Чачы узун болсо болду. Анда бой узун, чачы узун кыздар жаза бериңиздер. Инстаграмда жазышса керек ансыз деп. Инстаграмда айтып коелу. Чындап айтчы. Аябай көппү көрөрмандар кыздар. Кыздар барбы ушундай? Негизи мен өзүм салттуу музыканы алып жүрүүчү болуп таанылганмын кыргыз элиме. Ошондуктан мени өтө деле жаштар көрбөйт болуш керек. Мен оюмча көбүнчө улуу муундагы апалар, аталар угат. Өкүнүп кетпейсиңби? Жок, эң негизгиси биздин аталарыбыз, апаларыбыздын жүрөгүнө түнөк таап аткандан кийин ал мен үчүн сыймак. Эң жооп калды. Жакынкы 3 жылга койгон максатың? Жакынкы 3 жылга койгон максатым жакшы чыгармаларды чыгаруу, концерт берүү, дагы окуумду ийгиликтүү аяктоо. Эң сонун. Кайсыл окууда болуп атасың азыр? Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайда 2-чи курсумда буюрса. Чыгармачылыкты дагы окууну дагы бирдей алып кетип атат, Байзак. Социалдык тармактардан бир гана Инстаграмда активдүү экениңди байкайбыз. Эмнеге? Мен TikTok тартып азыркы жаштарда жокпу? Негизи ошол TikTok тартканга негизи эле кызыкпайм. Азыркы себеби салттуу музыка эмес да турабы себеби? Жок. Негизи өзүмдүн табитим тартпайт окшойт ошол жака. Кээде тартып калган 1-2 видеом бар болуш керек. Ал мындай бир өзүң гана көрө турган бөлүмдө турат, Жок. Же чыгаргансың? Чыккан. Эл кандай кабыл алган? Жакшы кабыл алган. Эмнеге анан бул шыктандырган жокпу сени? Дагы да TikTok тартканга. Негизи азыр адамдар мындай башкача көз карашты карап баштадым. Негизи мен өзүм чыгармачылыкта ырдап өзүмдүн видеолорумду салган үчүн билегенде, көргөндө шок болушат болуш керек мен оюмча. Сени бир гана жанагындай мукамдуу үнүң менен, өзгөчө үнүң менен кабыл алганды үйрөнүп калышкан да, анан мынтип бийлеп TikTok тартып атса дагы элдердин кабыл алуусу бир аз башкачараак болушу мүмкүн, нормалдуу болсо керек. Түшүнүптү. Бирок балким бийлеп чыгарып көр, кандай кабыл алатынын чоң байкайды. Кийинкиси? Тарынчакпызбы? Тарынчакпыз, бирок бат эле жазылып кетебиз кайра. Бат эле. Кайсыл аспаптарда ойной аласың? Өзүм окуумда фортепиано ойнойм. Азыркы моментте, азыркы учурда комуз аспабын ойнойм. Жакын арада аккордеон үйрөнсөмбү деген ойлорум бар. Эң мыкты. Аккордеон деп калдың, анда биз сага бир оюндарды уюштурганбыз. Артыңда, бул жакта кыргыз эстрадасындагы элге таанымал, ырлары элге сиңимдүү болгон ырчылардын мындай бир деталдуу сүрөттөрү чыгат. Сен ким экенин табышың керек. Аккордеон дагы бир аз кошулуп кетет, андыктан ойлонсоң болот. Сүйлөштүкпү? Баштадык анда. Ооба. Экранды көңүл бурабыз. Кайсы ырчы? Бул кайсы ырчы? Ырчыларды жакшы эле тааныйбыз. Жакшы эле тааныйбыз. Байкап жүрөбүз, көрүп жүрөбүз, ырларын ырдайбыз. Же бир гана салттуу музыканы ырдагандарды тааныйсыңбы? Андай болбосо керек. Жок, бардык негизи чыгармачылык адамдары бир сахнада жүрөбүз, барыбыз тааныйм. Ким бул ким? Анда азыр бабушкасынан эле билсек болот. Мен оюмча Нурмат Садыров. Албетте. Кана көрөлү байкайлы. Бабушкасынан таанып калдым да. Инстаграм баракчасында. Туура. Чындыгында туура. Инстаграм баракчасындагы сүрөт. Кийинкиси. Мында дароо эле таанып болушуң керек. Сен кичинекей сүрөтүнө маани беришиң керек экен. Кимге окшоштуруп атасың? Анан чачкасынан, чач жасалгасынан маани беришиң керек экен. Мага дагы көрсөткөндө бир аз Султан Садыралиев. Мен дагы ошондой деген билесиңби? Бирок ал эмес экен. Султанга окшой эле турат го сүрөттө.
могул чач сүрөтү бир аз жасалгасы окшош ошо кетет. Султан Садыр. Макул, анда бул сүрөткө байкап, бет жагына байкап көрсөң. Чет жак. Жок, чет жактан популярдуу болгон, ооба, анан ырлары менен. Ерлан Андаш. Ал бетте. ооба. Кийинкиси. Так. Бул жерде сен Кичинекей кездеги сүрөтүнө маневрет окшойт деп койдум. анан мойнуна маневрет эткенсиң. Ооба. Анан бутуна Бул маневрет. форманы көргөн болуш керек. Могул жактагы форманы. Ким эле бул? Ал бетте. Нурлан Насип. Кийинкиси? Кийимдерге маневр жүрөт экен, Байзак. Кийинкиси. Ырдын Пери Рыспай атабыз. Ал бетте. Ооба да. Абдыкадыров. Туура, кийинкиси? Сыймык Ишекеев. Ал бетте, эң туура. Жеңилирээк болуп калды окшойт, Бул ким? Бул мен да билбей атам. Бек Борбиев. Бек Борбиев. Туп-туура. Кийинкиси? Мондай жеринен байкадың окшойт, Өзүмдүн устатым Кенже Көбөкова. Ал бетте. Туура. Соңкусу кем бул? Ош тараптан. Самара Каримова. Жок, байкап, көздөрдү байкап. Кенже Дүйшеева. Ал Ооба бетте. да. Туура. Колчоолор болсун, эң сонун. Негизи азыр бир аз ойлонуп калып аттың да, анан Байзак, негизи кыргыз эстрадасынан кайсы ырчынын ырларын көбүрөөк угасың? Негизи өзүбүз ырчы болгон менен өзүбүздүн деле жок, угабыз. Өзүбүздүн деле жакшы көргөн ырчыларыбыз бар. Көп ырчылардын фанаттары болуп эсептелем мен деле. Мисалы үчүн кимдердин? Мисалы үчүн азыркы хит ырлардын эмесинен Эрлан Андашев агабызды угабыз. Дагы Нурлан Насип, Нурмат Садыров, дагы Билгендей эле коюппуз да, биз сүрөттөрдү. Сен жалаң сүйүктүү ырчылар. Жалпы мындайча айтканда, жалпы чыгармачылыкта кандай инсан болсо ошонун ырларын баарын угам. Тандабайсың, Тандабайм. Жакшы, жакса эле. Урматтуу телекөрүүчүм, албетте биздин азыр байланыш номерлери дагы иштеп турат. Андыктан Байзакка каалооңуздар, сурооңуздар болсо сөзсүз түрдө берсеңиздер болот. Байзак жан дили менен жооп берүүгө даяр. Азыр болсо эстрада ырлары туурасында сөз болуп калды. Анан сизден дегем, сенден. Азыр 1-2 сап эстрада ырчыларынын ырларын сурансак болобу, кыска-кыска. Өзүңдүн сүйүктүү ырчыларыңдын ырларын. Салттуу музыканы ырдап жүргөн Байзак эстрада жанрында ырдаганын угалы дейли. Мисалы үчүн Нурлан Насиптин ырын. Азыр эсте албай атасыңбы? Эрлан Андашевдин да. Эрлан Андашевдин ырларынан мен да сени сагынам, сени издеп күндө жалынам, бакытым гүлүм жан эрким, өзүңдү сүйүп сагынамын, караның эңсеп кагылам, кайсы күнү сага жалынамын, жалынамын ой. Баракелде. Бирок эмне болсо да өзүнүн стилине кетет. Мен да ошону айтайын дегем. Салттуу музыканын ноталарынан айкалыштарынан байкай алдык окшойт. Мен мурдагы интервьюларыңды көргөнүмдө Рыспай Абдыкадыровдун, да ошол Сыймык Бейшекеев, Бек Борбиевди мен кумир тутам, алардай болгум келет депсиң да. Анан мага кызык болду, жаш эле туруп, ошол учурда 8-7 класс болсоң керек эле. Андай балдар, мисалы, азыркы заманбап музыкаларга жакын болот да, анан кандай, эмне себептен улам? Кайдан жүрүп салттуу музыкага болгон кызыгым күчөп кетти? Негизи өзүңүздөр билесиздер, нарын жергесинде барыңыздар мал чарбачылык менен алектенебиз. Ошол жактан мал чарбачылыкка жакын болгон үчүн мындай салттуу музыкаларды өздөштүрүп кеттим окшойт. Кандай тиешеси бар анын? Мисалы үчүн Азыр ойлонуп тур Байзак, азыр телефон чалып келген экен. Кабыл алып, саламатсызбы? Алло. Амансызбы? Алло, Угондан. Кош келдиңиз. Сурооңуз.
Саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сизди келиңиз түз байланыштасыз, сурооңузду жаңырта бериңиз. Мен Байзактан бир өз сурамайын дедим эле. Кайсылырдыр да берсин? Боло берет, каалаган өзү жакшы көргөн. Чоң рахмат. рахмат, Атыңызды айтып коюңуз, сизге арнайлуу. Десек эмнегедир алыстап кетти окшойт. Анда көрөрманыбыздын суранычын дароо аткаралыбы? Албетте. Мен ушул жерден эле жанагы кечирип кой. Баягыдай дегендерди. Баягыдай. Ушуларды, мен да кошулат элем. Анда ардактуу көрөрмандар, жакыныраак келиңиздер, сиздердин сураныч менен Байзак жалпыңыздар үчүн жагымдуу ыр арнаган турат дейли. Биз болсо коштоп колдоп турабыз. Жалпы кыргыз элиме ошол ырым менен таанылган Замирбек Өсөнбаев атабыздын «Кечирип кой» деген чыгармасын аткарып коеюн. Кабагыңды гүлгө теңейм жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн өмүрүмдүн сен экенсиң ак таңы. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Кабыл албай кете айткан сөзүңдү, канча жолу капа кылдым ай өзүңдү. Кечир жаным суданарым, кечирсең эгер чындап сүйөр болсоң өзүмдү. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Баягыңдай жүрчү кайра, сүйчү кайра, гүлчү кайра. Баракелде. Да ушул жерден эле азыр телегөрүүчүбүз бар экен, дагы кабыл алалы, дагырдатат окшойбуз сени. Саламатсызбы? Ардактуу көрөрман, түз байланыштасыз. Байланыштабыз. Угуп атабыз, келиңиз, сурооңузду жаңыртыңыз. Алло, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Байзак. Амансызбы? Мен Байзакка суроом бар эле да. Байзак, сен ырчы болуп чыкканыңа канча жыл болду? Жана сен өзүңө таандык ырларың барбы? Рахмат. Атыңызды айтып койсоңуз. Бул суроолорго жооп берген болчук, Ооба. Келиңиз ошону эле толуктап коелу анда, Түшүнүктүү болсун, кайсы жылдары эмне себептен келип Кенже айымдын колуна түшкөнбүз, кайсы жактан улам салттуу музыканын аткаруучусу болуп калдык, ошол жөнүндө кыска-кыска түшүндүрүп кетели, көрүүчүлөрүбүздүн эске салып кетели. Жалпысынан өзүм кичинекей кезимден бери ырдайм деп жана айтып өттүкөм. Чыныгы шоу бизнеске 3 жыл болду. Чогуу киришкениме. 13 жашта, 13 жашта. Ооба. Салттуу музыкага негиз билесиздер, тоо аймактарда жашайбыз, жайлоо бар, баарыбызда кымыз бар. Кымыз ичебиз, жайлоого чыгып, анан жаратылыш кандайдыр бир себепкер болуп тур да. Себепкер, албетте, айылдын таза абасы, кооздугу. Кооздугу, келиңиздер анда ушул жакта кооздукту кабыл алалы. Саламатсызбы?
Ардактуу көрөрман, түз байланыштасыз. Аябай сагынып тур сени. Алло. Саламатсызбы? Келиңиз, сурооңузду атабыз. Алло, урматтуу жаз күнүндө жаркылдаган сулуу кыздар, алып баруучулар. Кош келдиңиз. Жаз байрамыңыздар менен Бирге болсун. экрандын жарыгын чыгарып, эл алдында Байзак уулду алып келиптир. Эл батасы кабыл болсун Байзак. Келечек алдыда окуңдун ийгиликтерин берсин, иштердин ийгиликтерин берсин, ыр-куржуноң көп болсун, ден соолукта бол. Ушул улуу Рамазан күндөрү эмне ниет кылган болсоң, эмне тилектериң болсо, Алла Таала кабыл болсун. Сендей уулду тарбиялап, үнүн ааламга узатып турган кенжелеге чоң ийгиликтер, ден соолук, бакыт таабай болсун. Экран дайым жаркылдап жанып турсун. Жакшы таттуу бата сөздөр айтылып турсун. Бар болуңуздар. Эртеңки айтыңыздар майрек болсун. Айтканыңыз келсин. Баарыңыздарга ден соолук, жашоонун рахаттары, баш жүрүн таттуу күндөр көп болсун. Кыргыз элим аманчылыкта, айтыңыздар дагы майрек болсун. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Айталык сөздөр, кандай көңүл көтөрүчү сөздөр, Эң сонун сөздөр айтылды. Чындыгында ардактуу көрөрман, биз дагы сизге сиз айткандан 1000 эсе көп жакшылыктардын бардыгын каалайбыз. Үй бүлөңүздө бир гана күлкүнүн үнү жаңырсын дейле. Байзакка дагы жакшы ийгиликтер айтылып өттү окшойт. Эми канчалык угармандар дагы биз дагы эфирди уланткыбыз келсе дагы, бирок убакыт келип жеткен экен. Андыктан Байзак эркин микрофон суналы. Жалпы музыка каналынын жалпы жамаатына сиздерге чоң рахмат. Сонун шоу программасына биздей чыгармачыл инсандардын дагы да болгон чыгармачылыгына өргүү кошкондоруңуздарга чоң рахмат. Сиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Телеканалдардын эң биринчи сиздер, дагы мындан дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, дайыма жакшылык болсун. Апат кырдаалдардан алыс бололу, оорусулуктардан алыс бололу. Жалпы кыргыз элим Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Орозодо не тилек тилесеңиздер, ошонун баары кабыл болсун. Ай, рахмат. Биз бардык сөзүнө Байзактан кошулабыз. Андыктан сени да ушул студиябызга чакырдык, анан ырдатпай койбосок болбойт. Кел анда. Сени сахнага чакыралы. Төрүнө узаталы. Биз дүйнө деген ыр менен, Ооба. Бара жатып микрофонду алып алсак болот. Ал эми ардактуу көрөрмандар, 13 жаштан баштап кыргыз элин өзгөчө өзүнүн добушу менен таң калтырып келген Байзак бүгүн сиздер үчүн ырдасын. Анда көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Келиңиздер, рахат алалы. Ырдаса булбулашын, ыргалат гүлдөр акырын. Сен болдуң жанга жакыным, ай сездирип дүйнө асылын. Асылым менин асылым. Күн кармап алган түшүмдөй, күтүлбөй келчи күтүлбөй. Üçündüydü jaralım, biz menin düğünü bütündöy. Gütülböy gelçi gütülböy. Boyloboy ömür жалганын, от bulup janıp alганмын. Өчүрбөй ошол сезимдик, ай өзүңө келет ардагым, ардагым менин ардагым. Күн кармап алган түшүмдөй, күтүлбөй келчи күтүлбөй. Биз үчүн дүйдө жаралым, биз менин дүйнө бүтүндөй. Күтүлбөй келчи күтүлбөй.
жанашым ашықтығырын тыңдасын түнегің болбой жалғыздық ай жүрегім сенде пырдасын қымбатым менен қымбатым күн қармап алған түшімдей күтілбей келші күтілбей біз үшін дүйді жаралы біз менен дүйді бүтіндей күтілбей келші күтілбей күн қармап алған түшімдей күтілбей келші күтілбей біз үшін дүйді жаралы біз менен дүйді бүтіндей күтілбей келші күтілбей күтілбей келші күтілбей Үнү да, сөзү да, ою да өзүнө жарашыктуу болгон Байзак сиздерге биз Дина аттуу ырын арнады. Бардыгыбыз рахат алдык окшойт. Чоң рахмат айтабыз. Дагы да болсо биздин эшигибиз ачык. Ал эми бүгүнкү күндүн эсебинен сиздер менен коштошуп жаткан Айганыш жана Зияда жалпыңыздарга бейпил түн каалайбыз.